Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев камактагы бажасы кандай учурда бошотула турганын айтты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев камактагы бажасы качан бошотула турганын билдирди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын Кызыл Кыя шаарындагы бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылышында айтылды. Шектүү УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин бажасы УКМКнын тергөө абагында камакта. Комитеттин маалыматы боюнча ал Туркиянын жараны Аасы менен өз ара тил табышып, жергиликтүү ишкердин ири суммадагы акча каражатын ээлеп алышканы аныкталган. Жабырлануучу тарап арыз менен УКМКга кайрылган. АТО менен туркиялык жаран Камчыбек Ташиевдин бажасы менен туркиялык жаран 2024-жылдын 17-июлунда кармалган. Бажам 3 айдан бери камакта отурат. Ал кезегинде жакшы кызматтарды ээлеген. Милициянын полковниги деген Ташиев бажасы анын атын жамынып, алдамчылык кылганын белгиледи. Ошондой эле шектүү жабырлануучулардын акчасын кайтарып бергенден кийин мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылып, андан кийин гана эркиндикке чыга турганын кошумчалады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Реджеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган 5-6 ноябрда Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын жана мекенчил тобунун жыйынында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Бейшеналиевдин айтымында Эрдогандын сапары учурунда эки өлкөнүн министрлери кыргызстандык бейтаптардын Туркияда дарылануусу квота маселеси камтылган документке кол коет. Легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов дүйнө салды. Легендарлуу парламенттин депутаты белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Бегиш Аматов 75 жаш курагында дүйнө салды. Жогорку Кеңештен маалымдашкандай, Аматов 26-сентябрда көз жумду. 1949-жылы Ош облусунун Алай районуна караштуу Көлдүк айылында туулган. 1966-жылы Зоо ветеринардык техникумду аяктап, андан соң 1971-жылы Кыргыз айыл чарба институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1971-жылы Алай совхозунда зоотехник болуп иштөөдөн баштаган. 1974-1976-жылдары Ленин совхозунда башкы зоотехник болгон. 1976-1981-жылдары социализм совхозунун директору. 1981-1983-жылдары Алматы шаарындагы жогорку партиялык мектептен билим алып, 1983-1990-жылдары Базар Коргон районунун 2-секретары. 1990-жылдан 1994-жылдары эл арасында легендарлуу парламент деп аталган Кыргыз СССР Жогорку Советинин депутаты. 1991-жылдын 31-августунда алгачкылардан болуп, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндө декларацияны кабыл алуу демилгесин көтөрүп, эгемендүүлүк алууга зор салымын кошкон. Кумторголд компаниясы саламаттык сактоо тармагына да көңүл бурат. Ишкана жакында эле Улуттук госпиталдын борбордук лабораториясынын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүнү каржылап, акыркы үлгүдөгү нейрохирургиялык микроскопун сатып берди. Эми жогорку тактыктагы бул жабдыктын жардамы менен Улуттук госпиталда татаал болгон операциялар жасалып, медициналык тейлөөнүн сапаты кыйла жакшырды. Буга чейин ушул улуттук госпиталга заманбап жакшы лейка М530 жабдуусун дагы алып бергенбиз. Анан мындан тышкары Кумторголд компания жалпы эле өлкөбүздөгү медицина мекемелерине дагы жардамыбызды көрсөтүп келебиз. Эми дени сак улут өнүккөн өлкө демекчи, албетте элибиздин саламаттыгы эң башкы жогорку орунда туруш керек. Мындан сырткары, Кумторголд компания Эламан мамлекеттик даарыканасы үчүн дагы павильон сатып алууга каржылык көмөк көрсөттү. Муну менен кең казуучу ишкана өлкөдөгү саламатты сактоо тармагына колдоо көрсөтүп, коом алдындагы социалдык милдеттерин аткарып келет. Медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгү жана сапаты
Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич тарабынан аныкталган улуттун эң артыкчылык ошо эсебин эске алып, Kumtor Gold Company өзүнүн коом алдындагы социалдык милдеттерин аткарууда азыркы күнү ошол саламаттыкты сактоо тармагына абдан жакшы өзгөчө көңүл буруудабыз. Kumtor менен өзү баш аягы 6-7 жылдан бери иштешип келатабыз. Тыгыз Kumtorдун сотрудниктерин медосмотрдон өткөрүп келе жатканбыз. Буга чейин бул общий эле бюджетный поликлиникадан өтүп, көп тыгындарды, көп нараачылыктарды жаратып келген. Ошол маселени Kumtorдун алдында коюп, Kumtorдун жардамы менен ошол бюджеттен тышкаркы поликлиниканы куруп алдык, ремонт кылып алдык. Бул жерде 15 кабинет болду. Бул жерден жалгыз эле Kumtor эмес, ушундан башка дагы каалоочулар болуп калса өткөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Өлкөдөгү кен казуучу ири ишкана 2022 жылдан 2024 жылга чейин медициналык тейлөөнү жакшыртууга багытталган бир нече олуттуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Мисалга алсак, аймактардагы бир катар ооруканаларга жабдуулар сатып алынды. Ошондой эле медициналык жардамдын сапатын жогорулатуу үчүн адистерди даярдоо, саламаттык сактоо борборлорун жаңы техникалык каражаттар менен камсыздоо боюнча колдоо көрсөтүп келет. Дастан Жолдошов, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал. Osman Airlines учагы Бишкек Ош багыты боюнча ийгиликтүү каттам жасады. Osman Airlines мамлекеттик авиа компаниясынын учагы 27 сентябрда Бишкек Ош багыты боюнча алгачкы каттамын аткарып 80 жүргүнчү учуп кетти. Манас аэропортунан кабарлашкандай, билеттин минималдуу баасы 3300 сомду түзөт, ал эми акыркы 5 орунга атайын тарифтер сунушталат. Супер эконом 4000 сом, толук эконом 4500 сом, флекс эконом 5000 сом. Каттамдар Ош шаарына 27 сентябрдан баштап, Жалал Абад шаарына 28 сентябрдан баштап, Баткенге 3 октябрдан баштап аткарылат. Жүргүнчүлөр көп болуп, авиабилеттерге болгон суроо талап өскөнүнө байланыштуу Казарман, Разаков жана Талас багыты боюнча каттамдарга авиабилеттерди сатуу убактылуу токтотулду дешет аэропорттон. Тамчы айылына 5 жылдыздуу мейманкана курулат, Ташиев капсула салды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ысык-Көл облусунун Тамчы айылында Хан Тенгри 5 жылдыздуу мейманканасынын курулушуна мезгил кутусун салды. Бул туурасында президенттин иш башкармалыгы кабарлайт. Иш-чараны президенттин иш башкаруучусу Кадыбек Туманбаев ачып, жаңы курулуштун алгачкы кадамдары ийгиликтүү, пайдалуу бекем болуусун каалады. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө келечек муунга асыл ой максаттарды ишке ашыруунун пайдалуу түптөлүп жаткандыгын баса белгиледи. Аскар Акаев Жогорку Кеңештин чечимине реакция кылды. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Жогорку Кеңештин экс макамын кайтаруудан баш тартуу чечими боюнча комментарий бербей турганын айткан. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазат. Мен парламенттин иши жана аракеттери боюнча комментарий бербейм деген Акаев телефон аркылуу сүйлөшүүдө. Белгилесек, Акаевдин экс макамы боюнча кайрылуусу Жогорку Кеңешке 3 сентябрда түшкөн. Бул маселени парламент 25 сентябрда карап, Акаевдин өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартылган. Камчы Көлбаевка байланышы бар орган кызматкерлери да жазаланууга тийиш. Жалпы криминалдан алардын элементтеринен тазалануу машакаты жүрүп жаткан чакта адилеттүү таризде иш уланышы керек. Айрымдарды калкалоо жарабас. Мисалы убагында Камчы Көлбаевке келиндей жүгүнгөн генерал-полковниктер азыркы учурда ар кайсы системаларда шугулданып жүрүшсө, айрымдары пенсияга чыгып кетишкен. Буларды таразалоо оңой эле. Кылмыштарды жаап жашыгандар ийимде, УКМКда илешип калышканбы? Андай болсо беттерин ачып мыйзамдын алкагында жазылуу зарыл. Ошондо гана чыныгы криминалга каршы аеосуз күрөштүн натыйжасы уланат. Антпесе абал жакшырбайт деп жазган Арба Кейжи сайты. Новопавловка мусулман-христиан көрүстөнүнө сөөгү коюу токтотулду. 30 сентябрдан тарта Бишкек шаарындагы ата журт жана тынчтык конуштарынын ортосунда жайгашкан Новопавловка мусулман-христиан көрүстөнүндө маркумдарды жерге берүү иштери токтотулат. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Мындай чечим экологиялык жана техникалык көзөмөлдөө кызматынын, ошондой эле Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун корутундулары негизинде чыгарылган. Маркумдардын сөөгүн коюу Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Гвоздь айылындагы шаардык көрүстөндө жүргүзүлөт. Жапониялык ишкерлер Кыргызстанда медицина, туризм, энергетика тармактарында иштөөгө кызыктар.
Президент Садыр Жапаров 27 сентябрда Жапониядан келген бизнес өкүлдөр менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Жолугушууда Жапаров Кыргызстанда ар бир жаран жана ар бир чет элдик инвестор өзүн коопсуз сезген, ишин тынч алып барган өлкөгө айландырууга баардык күч-аракеттер жумшалып жатканын айткан. Ал билдиргендей, салык мыйзамдарын реформалоонун натыйжасында өлкөдө либералдуу салык режими түзүлдү. Садыр Жапаров акыркы жылдары өлкөнүн экономикасына чет элдик түз инвестициялардын агымы көбөйгөнүн айтып, Кыргызстан чет өлкөлүк өнөктөштөр менен активдүү диалогко жана кызматташууга ачык экенин белгиледи. Жапониялык ишкерлер медицина, анын ичинде диагностикалык борборлорду түзүү жана бул мекемелердин медициналык кызматкерлерин окутуу сыяктуу тармактарда кызматташууга кызыктар экендиктерин белгилешти. Ошондой эле бизнес өкүлдөрү банк иши, туризм, энергетика жана спорт тармактарында иштөөгө даяр экендиктерин билдиришти. Жапаров экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевке жапон ишкерлери менен тыгыз байланышта болуп, пайда болгон маселелерди чечүүдө аларга ар тараптуу жардам көрсөтүүнү тапшырды. Улуай ден соолукту чыңдоо борбору Кыргызстанда биринчи жолу Кытай элдик медицинасын колдонуп, 6 жылдан бери от менен артрит, артроз, остеохондроз, гайморит, простатит, куян, грыжа, суук тийүү, тизе муун ооруларын дарылайт. От процедурасында адам тер аркылуу денедеги суук, токсин, шлак, туздардан арылып, аурасы тазаланат. Ал эми катып калган булчуңдарды жибитүү үчүн гандин массажы жасалат. Бул массаж атайын дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен жасалып, кан айлануу, зат алмашуу системаларын жакшыртат. Бизге келип, Толубай Бакасов жана анын эң жогорку квалификациядагы командасынан массаж алып, ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Толук маалымат алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге байланышыңыздар. Карабалтадагы менчиктештирилип кеткен автобекет кайтарылды. Кара-Балта шаарындагы менчиктештирилип кеткен автобекет мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка ылайык, 60 сотук жери менен мыйзамсыз жеке тараптарга өтүп кеткен. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээлери өз ыктыяры менен баасы 209 миллион сомдон ашкан объектини мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Жалал-Абадта ишкерлерден акча алып жүргөн УКМКнын кызматкери кармалды. УКМКнын күбөлүгүн жасатып алып ишкерлерди тоноп жүргөн жаран кармалды. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлашты. Маалыматка ылайык, комитетке мыйзамсыз текшерүү боюнча бир нече кайрылуу түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө УСУ аттуу жаран УКМКнын жасалма кызматтык күбөлүгүн колдонуп, муниципалдык кызматчыларды жана жеке ишкерлерди опузалаган аныкталган. Ал финансылык чарбалык ишмердигин текшерүү шылтоосу менен жабырлануучуларды акча берүүгө мажбурлаган деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, 24 сентябрда шектүү кармалган. Атайын кызмат андан жабыр тарткандарды 03722 560 49, WhatsApp 0995 0122 10, 0770 97 26 57 телефондор аркылуу кайрылууну суранган. Нарын-Аба майданында капиталдык ремонт бүтүп, ачууга даярдалууда. Нарын-Аба майданында капиталдык ремонт бүтүп, ачканы турат. Бул тууралуу Манас аэропортунун маалымат кызматтан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, жумушчу комиссия инфраструктуралык объектилерди, учуп конуу тилкесин, жабдууларды жана коопсуздукту камсыздоо системаларын көрүп чыккан. Манас аэропорту ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидинов аэропортту ачуу аймактын аба транспорттук түйүнүн жандандырып, туризмди, сооданы жана экономиканы өнүктүрүүдө маанилүү роль ойной турганын айткан. Аймактагы аба майдан жакында расмий ачылмакчы. Росатом өлкөдө 1,5 миллиард долларлык долбоорлорду ишке ашырууну пландоодо. Росатом Кыргызстанда 1,5 миллиард долларлык долбоорлорду ишке ашырат. Бул тууралуу Росатом мамлекеттик корпорациясынын республикадагы өкүлчүлүгүнүн башкы директору Дмитрий Константинов билдирди. Ал Спутник Кыргызстандын маалымат борборунда өткөн брифингке катышкан. Айтымында жакындагы Ысык-Көл облусунда 100 мегаватт кубаттуулуктагы Шамал электр станциясын куруу үчүн капсула салынды. Бул 110 миллион долларга бааланган Шамал электр станциясы 2025 жылы курулуп, объект толугу менен ишке киргизилет, деди Константинов. Кайра жаралуучу булактардан 1 гигаватт энергия алуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу үчүн энергетика министрлиги менен келишимдерге кол коюлганы айтылды. 400 мегаваттык ГЭСтерди ишке ашыруу боюнча 1 миллиард долларга жакын инвестиция жөнүндө сөз болуп жатат. Бул болжол менен 400-450 миллион доллар деп жыйынтыктады Константинов.
Жазаларды аткаруу кызматына 50 миллион сомго унаалар берилди. Министрлер кабинети жазаларды аткаруу кызматынан аркы 50 миллион сомдук автоунааларды тапшырды. Бул туурасында жаза аткаруу кызматынан маалымдашты. Унаалар ыкчам кызматтык милдеттерди өз убагында аткаруу жана ЖААКтын материалдык техникалык базасын оптималдаштыруу максатында алынган. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык Tulpar Motors заводунан 25 унаа сатып алынды. 23 Chevrolet Tracker автоунаасы, 1 Chevrolet Cobalt автоунаасы, 1 даны 5 тонналык Isuzu жүк ташуучу унаасы, ошондой эле тендердин алкагында Mercedes-Benz Sprinter 1 кичи автобусу, 1 Kia Carnival микроавтобус алынды. Муну менен 2024-жылы ЖАКтын автопаркы 27 жаңы унаа менен толукталды. Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев бул окуянын тарыхый маанисин белгиледи. Ал Кыргыз Республикасы эгемендүүлүк алгандан бери жаза аткаруу кызматынын автопаркы мынчалык олуттуу көлөмдө жаңыланбаганын баса белгилеген. Ушул убакка чейин жаза аткаруу кызматынын автопаркы негизинен эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттик органдар тарабынан белекке берилген эски унаалардан турган. Алар кызматтын транспорттук муктаждыктарын толук камсыздай алган эмес дешишет мекемеден. Акыйкатчы жала жабууга салымчу айып пул негизсиз жогорулатылган. Акыйкатчы Жамил Жаманбаева интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабуу жана мазактоого айып салууну сунуштаган мыйзам долбоорун кайра кайтарып алууга чакырды. Белгилей кетсек, 25 июлда жогорку кеңешке киргизилген долбоордо жеке жактарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айып салуу сунушталган. Айып пулдардын өлчөмү негизсиз жогорулатылган. Анын үстүнө укук бузуу белгиленген жаза кылмыштын жазасынан бир топко төмөн болушу керек. Ал эми жала жабуу жана мазактоо кылмыш эмес. Мыйзам долбоорунда жоопко маданият, маалымат жана туризм министрлиги эмес, сот тарабынан тартылышы керектиги эске алынышы керек деген Жаманбаева. Акыйкатчы мыйзам долбоорунун демилгечилерин карама-каршылыктарды жоюуга жана жарандардын конституциялык укуктарын сактоону камсыз кылууга, эл аралык укук нормаларынын сакталышына каршы келген жоболорду долбоордон алып салууга чакырган.